Assalamu алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн туугандар Араван районундабыз. Аравандын Гүлбаар айылында бүгүнкү чыгарылышта 10 январь 2021 жылы сиздерге бир эки жакшы атты тартып көргөзүп берүү үчүн келип отурабыз туугандар. Анда эмесе биз менен чогуу болуп аттардын жакшысын көрөлү, аттардын жакшысын тандайлы туугандар. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге көргөзүп берүүчү ушул эки ат. Анда толук мүнөздөмөлөрүн айтып, аттар боюнча ээсинен суроолорду узатып, булар жакшы аттар экен, улакка чабылып жүргөн чабар аттар туугандар. Үйүргө коюлган үйүрдүн аттары. Анда эмесе биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Аттарга баа берип, аттарга маани берип карап туугандар. Жакшы ат алгысы келген биздин көрүүчүлөр бүгүнкү чыгарылышта баалары айтылат. Анда эмесе көрүңүздөр, биз баштай берели. Ассаламу алейкум. Ден соолук, иштер жакшыбы? Аттарды багып атасыңар? Багып атабыз. Сатууга коюп атасыңар аны? Коюп атабыз. Эмне үчүн сатып атасыңар? Бираз акча керек болуп калды. Финансылык жактан муктаж, Бул аттын мүнөздөмөсүн айта кетпейсиңби? Жашы кандай? Жашы 5 жаш. 5 жашта. Эки азый. Үйүрү бар, үйүргө коюлган. Улакта жакшы. мен көргөндөн жанагы чоң улакта чабылып жүргөн ат, Чабылып жүргөн, ооба. Анда жакшы өнөрүн көргөздү ошондо. Өнөрүн көрсөттү, жарады. Жарап берди. Жарап берди. Эмнеге таштады? Бир койго таштады. Анда күчтүү ат экен. Бул аттын породасы кандай? Породасы Россиядан келген да. Негизи Россиядан келген. Россиядан келген. Канча жашында келген? Карантинде. Келди, мен андан сатып алдым. Өзүм багам деп үйүргө коем деп алган. Анда улакка үйрөнүп тур да жакшы анда. Үйрөнгөн жакшы. Күлүктүгү кандай? Күлүктүгү жеңил. Чабып та Сууп даярбы азыр бул ат, даяр. Азыр анда чабап көрөлү дагы, андан кийин баасын айталы, Кеттик анда. Аттын күлүктүгүн сиздер менен чогуу көрөлү. Күйлү күчтүү кандай ат экенин сиздер менен чогуу сынайлы туугандар. Аттыма даярдап турат, азыр чапканга. Айда, жыяны бар. Атты көрүңүздөр туугандар. Эгерде жабып кала турган болсо, мен номерлерди жазам. Эки аттын номеринин ээси эки башка болот. Ошол номерлер аркылуу туугандар чалып байланыссаңыздар болот экен достор. Аттын кетиши. Эми аттын азыр ден соолугун сурайлы. Бул атка кандай жем берет, ден соолугу кандай, ошол боюнча толук маалыматты алып берейин. Сиздерге көргөзүп берейин туугандар. Бастыр бергилечи. Аттын баскан басырын караңыздар туугандар. Ат бою канча чыгып калат? 1.64. Анда чоң ат экен туугандар. Өзү негизи 1.60 деген ат чоң болуп эсептелинет, 1.60-дан жогору. Мынакей достор, бул дагы аттын ушундай бурулуштарын көргөзө берле, бурулуштарын. Биздин көрүүчүлөр так көрүшсүн. Эгерде жагып калган болсо, Араванга келип алышсын туугандар. Аравандан Гүлбаарга киргенде эле жакын эле жерде экен. Номер, WhatsApp номерди мен алдыга жазып өттүм. Эми аттын жооштугу боюнча бир. Өтө жоош. Өтө жоош. Өтө жоош. Адамга жакын. Адамга жакын. Аял киши да карай. Такага турушу. Такага турушу жакшы. Биз алып келгенде такалабадык да. Такалап берди өздөрү. Ошондон бери жүрөбү? Ооба. 2 ай болду да. 2 ай болуп калыптыр, Кыйла эскирип калыптыр анда. Арканкы буту оң жагында ушундай кичи агы бар экен. Үйүргө коюлганбы, коюлган эмес? Үйүргө коюлган. Коюлдубу? Гарантиясы менен ошол жактан алып келип берди. Мынакей достор. Атты көрүңүздөр, көкүлү. Ушундай чоң көкүлү ат экен туугандар. Тиштебей, теппей, жаман өнөрү жок. Тиш кандай өнөрү жок. Жакшы, жакшы. Жебичи? Жебич сон. Сонумбу? Комбайн. Комбайн. Мынакей туугандар. 10 топ калат жегенде. 10 топ калабы? Канча жем менен багып аттыңар? 3 килограмм жейт азыр. 3 килограмм жейт, Жакшы. Арпа? Арпа. Күнүнө минилет. Күндө минилет. Токтотпой. Токтотпой. Жакшы, 3 күн убак болсо 3 күн убак. Чарчабайт, Чарчаганды билбейт. Эми баасын айтчы. Баасы канча болот? Баасын 250 миң эле коюңуз. 250 миң сом. Кеми болот? Кеми болот. Мынакей туугандар, $3000 аз-маз ашык акча экен. Көрүңүздөр туугандар, $3000 көбүрөөк. Мен кличкасы Лев. Эмне үчүн коюлган Лев деп? Бул жоонан жалдуу да. Арстан экен да. Мынакей туугандар, Левтин сиздер көрүп турасыздар, тоору Лев экен. Кичине кашкасы бар окшойт.
кичине айкашкасы бар экен. Болду. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр 250 миң сомго коюлду. Бул биринчи номердеги атты силерге тартып көргөзүп бердик. Анда кийинки атка өтөлү, кийинки атты тарталы кеттик туугандар. Мынакей туугандар, кийинки атты тартабыз, кийинки ат жасалгаланган. Ушул атты силерге тартып көргөзүп берейин. Ээси бул жакта келип атат, ээсинен толук маалыматты алайын. Мынакей достор, бул аттын өңү башкача экен, сары кара аралаш, тору деп койсо дагы болот. Аттын түсү, аттын өңү. Бул жалдуу келген, бул аттын толук маалыматы мынакей ээси менин жанымда. Анда биз баштайлы. Ага, бул ат боюнча бир өзүңүз маалыматты айта бериңиз, Канча жашта? Алейкум ассалам. Жакшы иштер болду? Жашы 8 жашар. 8 жашар. Буну кол бала деп атасыз. Кол бала тойго келген тай. Тойго 12 сентябрда келген бул. 2012 той кылгансыз, ошондо келген, Тойго келген тайды ушунча чоңойтупсуз да? Бунун породасын ондо Карабайыр. 2012-жылы болсо 8 жаш. Ошондо асый менен кыргызча айтканда 5 асый болуп калат экен. Бул аттын кандай өнөрү бар? Өнөрү улагы бар. Улагы бар. Иши бар. Үйүргө сурагандан үйүргө берген эмеспиз. Жылкы жок. Үйүргө койгон эмеспиз. Иши дагы барбы? Иши бар. Мынакей туугандар, аттын улагына кандай? Жарап келеби, жакшы эле? Улагына жооп бересиң. Улагына жооп бересиңер. Мынакей туугандар. Улагына жооп бересиң. Аттын бою канча чыгат? Аттын бою өткөндө өлчөгөнбүз 1.62-1.63 чыккан. 62-63. Бирок ат чоң ат экен туугандар. Сыны дагы ушундай. Жүрөгү токтуу кандай экен? Галада турат. Галада турат. Жыйындарда мында сорунга таштаганбы? Эми койго таштаган, биз өзү чагында жок. Койго таштаган ат экен да? Мынакей туугандар. Бул атты 8 жылдан бери баксаңыз, мында жооштугу сразу билинсе керек. Кандай жаман адаттары бар? Класста 7 класста окуган балдар бар. Балдар карайбы? Өздөрү суутат. Өздөрү такага деле жоош, Ат азыр сууп даярбы? Даяр. Чабылып аткан маал азыр. Чабылып жүрөт экен да. Мынакей туугандар, таноосу бир көрүп коелу. Аттын таноосу чоң экен, себеби ушундай чоң таноо болсо ат күлүк болот деп коюшат туугандар. Аттын эми күлүктүгүн бир көрөлүчү. Бир чаппайсың ба, көрөлү, Чаба бер, ылдыйдан өдө каратып, өдөдөн ылдый карап чаба бер. Мынакей достор, атка камчы колдонулбайбы? Только тизгин. Даже кыйкырык да болбойт окшойт буга. Мынакей достор, 5 камчы. Атты көрдүңүздөр туугандар. Буту кол тазабы? Таза. Буту кол таза, эч жерде айыбы жок. Мында анча-мунча минустары барбы жокпу? Минустары кандай десек, минустары ошо үйүргө коюлбаган. Үйүргө эле коюлбаган. Чаба бер, жана. Атты көрдүңүздөр туугандар. Ат ама мындай көчмөр ат экен. Күчтүү аттай көрүнүп турат туугандар. Кулагына бар болсо үйүрү гана жок экен. Бул аттан өзү үйүргө коюп куун ала турган ат экен достор. Оозу жумшакпы? Мынакей достор. Эми баасын канча деп атасыз аке? Баасын 350 койдук. 350 миң сом. Мынакей туугандар, 350 миң сомго бааланып тур бул ат. Атты келип көрүп кетүү үчүн Арабандын Гүлбаар айылына келип, бул жерден эки аттын кайсынысын тандаган болсоңуз алып кетсеңиздер болот экен. Бул атты аябай жакшы пулга келип калды дедиңиз, бербепсиз, Мынакей туугандар. Ошентип аттардын азыр мен үстү тарабын, көкүрөк тарабын баарын сиздерге өзүңүздөр көрүп тургандай кылып көргөзүп бергенге аракетимин кыла берейин. Ошентип туугандар, бүгүнкү чыгарылышта тартып өткөн эки атты сиздер көрдүңүздөр. Кайсы бири сиздерге жаккан болсо, сиздин көңүлүңүзгө толуп, копулуңуздагы ат болгон болсо, экрандагы 2 номерге чалып, биринчи жана экинчи номердеги атты сиздерге тартып көргөзүп бердик. Байланышып сүйлөшүңүздөр. Мынакей туугандар, оңго солго дагы буруп көрөлү бул атты. Андан кийин коштошобуз достор. Солосуң. Солго. Аттын бурулушу жакшы экен. Мынакей достор, бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгат. Саламатта калыңыздар.